Ар бир инсан бул дүйнөгө жакшы үмүт менен келет эмеспи? Өсөйүн, өнүгөйүн, бактылуу болоюн деп. Турмуш бул бүтпөгөн күрөш экени бардыгына маалым. Ак менен каранын, жакшы менен жамандын, акыйкат менен жалгандын, турмуштун кереметин, ысык суугун көрүп, кыйыны да, жакшысы да, жаманы да, жеңип да, жеңилип да, кимдир гана өтпөгөн бул дүйнөдөн. Канчалык табият сыйкурдуу, кооз жана ошону менен бирге жеңилиз катаал болсо, турмушта баа жеткис кооз өтө татаал, кызыктуу. Бул турмушту жеңип жашаш керек. Ийгиликке жетиш үчүн турмуштун кыйынчылыгына даяр болуш керек экен. Өмүрүбүздө чектелген чөйрөдө жашап, улуулардан алган таасир тарбиябызга жараша калыптанган тар сезим менен кыялданып, ишибиз жүрүшпөй баратканда тагдырыбызга нааразы болуп, көп учурда биз бирөөнү айыптап, кейигенге шашабыз. Баштаган ишти аягына чыгарбайбыз. Коомчулукта ийгиликтүү адамдарды көрүп, көбүнчө ийгиликтин себебин адамдын ден соолугунда, акчада, адамдын келбетинде, экологияда, жашаган өлкөсүндө, тажрыйбасында, илим-билиминде, жөндөмүндө, аракетинде, колдогон чөйрөсүнөн издеп келебиз. Бакытка жетүү үчүн эмне жетишпейт деген суроого бийлик, байлык, чыныгы достук, билим, сүйүү, түшүнүк, көңүл, колдоо, атак-даңк, талант, мүмкүнчүлүк деп жооп беребиз. Көп учурда дүйнөнү эмне башкарат деген суроого дареметибизге жараша дүйнөнү эрк, аң сезим, кыймыл аракет, сулуулук, сүйүү, сезим, чындык, акча, ишеним, адамдын ою башкарат деп талашабыз. Бул дүйнөдө бир адамдын тагдыры кандай гана болбосун, бактылуу же бактысызбы, барып миң адамга таасирин тийгизери талашсыз. Келечек муундарыбыздын тагдыры тайкы болбош үчүн кетирген кемчиликтерибиздин эске алып, каталарды кайталабай, жашынан атайын ийгиликтин психологиясын программасын иштеп чыгып, кадамдап аракеттенип, бакытка жол таап, тагдырды түздөө аракетин кылсак жаңылбайбыз. Өзүбүз жетишпеген ийгиликтерге, өзүбүз чыкпаган бийиктиктерге балдарыбызды жеткизсек жаман болбос. Ийгиликтүү балдарды тарбияласак, коомубузда ийгиликтүү коомго айланары талашсыз. Биздин жеңишибиз ошондо. Ийгиликтин башаты адамдын өзүндө экенине турмуш айын элеп турат. Өзүн башкара алган адам гана дүйнөнү башкарат деген эскиден сөз бар. Адамдын өмүрү жашына жаша курактарга бөлүнөт эмеспи? Ар бир курактын өзгөчөлүгү, өзүнчө кызыгуусу, талаптары, баалуулуктары бар. Алыска баш үчүн эрте туруш керек деген эле накыл сөз бар. Демек көп нерсеге жетиш үчүн эрте ойгонуп, түшүнүп, көп нерсени үйрөнүш керек экени талашсыз. Жаш муундардын арасында ийгиликке алып келе турган касиеттерди калыптандыруу, лидерлик сапаттарды тарбиялоо биздин парызыбыз болуп эсептелет. Жашынан балдардын аналитикалык жөндөмүн өстүрүүгө, чечкиндүүлүк, тобокелдик, мээнеткечтик, тил билгичтик, даанышмандык, чечендик сапаттарын калыптандырууга, балдардын мейкиндик сезимин, тил байлыгын, элестетүү, кыялдануу, дүйнө таануу, кабыл алуу жөндөмдөрүн, эмоционалдык дареметин өнүктүрүүгө, турмушка болгон кызыгуусун арттыруу, интеллектти өстүрүүгө багытталган механизмдерди иштеп чыгууга аракет кылсак, балдарды жоопкерчиликке үйрөнүп, кылган жооруктарына жооп берүүгө көндүрсөк, өзүн өзү сыйлоо, өзүнө ишенимдин арттыруу сезимдерин калыптандырсак, балдарыбыз турмуштун чоң жолунда адашпай, өзүнүн ордун таап, максатына жетип, өрнөктүү турмуш кураларына көзү жетет. Америкалык философ Дэвид Старт Джордан айткандай, жолду билгенге жол берүү үчүн бүткүл дүйнө артка чегинет. Жаштарга ийгиликке жетүү үчүн үйрөтүү биздин ыйык милдетибиз. Ал үчүн өзүбүздөн баштап, өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Эң жакшы таасир бул улуулардын үлгүсү. Бизге табияттан бардык мүмкүнчүлүктөр берилген. Аны ал кылып туура пайдаланып, үзүрүн көрүү биздин колубузда. Окумуштуулардын айтымында, адамдын аң сезими табияттан жогорку жана төмөнкү менталитетке бөлүнгөнү баарына маалым.
Жогорку менталитет позитивдик болуп, ал эми төмөнкүсү негативдик менталитет болуп эсептелинет экен. Коомчулукта адамдын көпчүлүгү негативдик менталитетке ээ. Адамдын ою көп, учурда социалдык чөйрөгө таасирленип турат эмеспи? Бир жакшы ойду баштап, көпчүлүктүн пикирине чыга албай, ой максатына жете албай калган инсандар да жок эмес. Негативдик ойлор жана эмоциялар адамды ооруга чалдыктырат, карытат, артка тартат, коркунуч пайда кылып, максатына жетүүгө тоскоолдуктарды жаратат. Ошондуктан ан сезимиңизди көрө албастык, ичи таардык, же көрүүдөн, жаман ойдон тазала. Капа кылгандарды кечире бил. Өзүңдү сыйлоо программасын иштеп чыгып, ийгиликке, бакытка жол таап, тагдырды оңдоо үчүн күндө убакыт бөлүп, кыялданып, жакшы маанайда өзүңдү сөз менен дарылап, проблеманын себебин изилде. Турмуш окуялардан эмес, биздин ошол окуяга кылган мамилебизден турат. Улуу Махатма Ганди айткандай, адам өзүнүн акыл оюнун азыгы. Эмнени ойлосо ошого айланат. Турмуш көрсөткөндөй жакшыны ойлосо жакшыга, жаманды ойлосо жаманга айланат. Эмнени көргөндү кааласа көргүсү келгенди көрөт. Эмнени укканды кааласа каалаганды угат. Эмнеге ишенгиси келсе ишенге келгенге ишенет. Эмнеге ишенгиси келбесе ишенгенди каалабайт. Жаман ой, кайгы, капа адат болуп калса, адамдын бетине бырыш түшүп, из калтырат. Өзүңө ишен. Ишеничиң бекем болсо башкалардын бузугу ойлору сага таасир тийгизбейт. Өзүңдүн өзгөчөлүгүңдү бил. Чыгармачыл ойлор жакшы маанайда келет. Жагымдуу чөйрөдө ойлор чыңалат эмеспи? Өзүңө жагымдуу чөйрө түз. Жаман ойдон алыс бол. Жаман ой жамандан тартат. Ийгиликке багышталган ойлор ийгилик таратат. Сени позитивдик ой жүгүртүүң башкаларга да жакшы таасирин тийгизет. Жакшы адамдар сени өздөрү табат. Бул табияттын закондору. Муну биз ойлоп чыкпаганбыз. Бизге чейин болгон жана боло бермекчи. Бардык нерсени баалуулугун билип, баскан кадамга ыраазы бол, кубан. Көптү берип, азды күт. Күнүгө 1000 мертебе шүгүрчүлүктү билдир. Кудайга, табиятка, жер сууга, асманга, жакшылык үчүн дос тууганыңа рахмат айта бил. Үй бүлөң менен бир бол. Бир нерсеңди баалай бил. Мезгил келгенде табият сага да кайрыйт. Дүйнө кезектүү. Адам бул дүйнөгө бир келет эмеспи? Мезгилдин баасын, өмүрдүн баркын билбей, мезгил сезими, мейкиндик сезими жок болуп, убакытты сапырып, туура пайдаланбай, эптеп-септеп жарым-жартылай жашап келебиз. Турмушта көп учурда өзүбүзгө көңүл бөлбөстөн, эртеңки күнгө калтырган учурлар да көп эсе. Ошондуктан ийгиликке жетишүү үчүн өмүрдүн наркын бил. Бүгүнкүнү эртеңкиге калтырбай, жашоонун даамын татып, бүгүн толук кандуу жашоо. Өмүр бул кайталангыс назик чиптерден согулган мезгилдин кездемеси экенин сезсең экен. Мезгил эмес сенин сапарың, кары баратканын түшүнгүң. Ийгилик аракеттен жаралат, үйрөнгүң, башкалардан уктап жатканда окугуң, башкалар бекерчиликтен зеригип жатканда эмгектен, башкалар оюнуп жатканда кыялдан, башкалар эми ойгонуп жатканда сен чөңүлүшкө татыктуусуң. Элестетип, өзүңдү сырттан чоочун адамдын көзү менен кара. Кемчиликтериңди жана баалуулуктарыңды иликте, иретте, жакшылыктын жамандыктын баасын бил. Күтпө, өзү менен өзү болуп чечилбейт, бирөө жасап бербейт. Өзүңдүн дараметиңди, артыкчылыктарыңды туура баала. Убактыңды бекер кетирбе. Табияттан сен өзүңдү жеңүүчү катары сез. Турмушундагы жетишкен ийгиликтериңди унутпа. Өзүңдүн ички дүйнөң менен келиш. Өзүң лидер, башкаруучу бол. Терс кыялдарыңды жең. Чачылган оюңду түзө. Артка чегинбе. Бир максатта умтул. Жолду баскан арбытат деген накыл сөз бар. Кыйындардын сыры жана артыкчылыктары ушунда. Турмушта көрсөткөндөй адам бир нерсени өтө каттуу эңсесе, бүткүл алам ага колдоо көрсөтөт. Максатыңа берил, сүй, ага чын дилиңден умтул. Ишенимиңди жоготпо. Турмуштан үмүтүң үзүлбөсүн. Кызыгууң кетпесин. Ошондо гана ийгиликке жетишесиң. Дүйнөнүн эң бай ийгиликтүү адамдарынын өмүр баянын, эмгек жолун, рейтингин изилдеген америкалык финансы-экономикалык Forbes журналы белгилегендей, Билл Гейтс, Джон Рокфеллер, Стив Джобс, Джордж Сорос, Генри Форд, Роман Абрамович, Адольф Даслер,
Джордж Лукас жана башка алгач турмушта жапа чегүүдөн баштап, кыйынчылыкты жеңүү менен ийгиликке жетишкен. Чечкиндүүлүк энергиясы ийгиликтүү адамдарга гана таандык. Жеңүүчү бол, жүрөгүңдүн оту өчпөсүн. Ийгиликтүү адамдардын чөйрөсүнөн аралаш. Сен да ийгиликке жакындайсың. Тагдырың тайкы кылган, өзүң турмушуна устаттык менен бускан адамдардан алыс бол. Башкаруусу жок кеме, максаты жок адам сымал. Ошондуктан максатыңды кое бил. Максаттарыңдын артыкчылыктарын иликте. Джон Рокфеллер айткандай, адам эмнеге умтулса да, максаттын тактыгын, ийгиликтин негизгиси болот. Турмушта керексиз өнүгүүгө жолтоо болгон нерсеге, жок, пайдалуу нерсеге оба дей бил. Жалгыз бүгүнкү күн гана сенин тагдырыңды чечүүдө жаша. Эң маанилүү ачылыштар шыктануу, кумардануу учурда жасалган. Эң кызыктуу жана ийгиликтүү ойлор көңүл, эргүү мезгилде келет. Жакшы эс ала бил. Жан дүйнөң жактырган иш менен алек бол. Тилегиң кабыл болсун. Одо ийгиликтерди багынткан, мээнеткеч адам менен башка адамдардан айырмаланган сапаттарыңды серисип салып көр. Биринчи, мээнеткеч адам мүмкүнчүлүктөрдү, маселени чечүүнүн жол жобосун издейт. Ал эми жалкоо адам шултоо жана улам тоскоолдуктарды таба баштайт. Буга мисал катары акча каражаттарынын тартыштыгын алалы. Мээнеткеч адам акча табуунун жол жобосун издештирет, билим алат, тапкан акчасын туура колдонууну ойлонот. Жалкоо адам бул өлкөдө акча табууга мүмкүн эместигин себептерин таап чыгат. Экинчи, мээнеткеч адам ар дайым кыймыл аракетте, изденүүдө болот. Ал эми жалкоо дайыма ишти кийинкиге жылдырат. Ийгиликке жетишкен адам жалкоолугу болсо билбестигине же коркондугуна карабай ишке шымаланып киришет. Ал эми ыкшоо адам дайыма билим топтоп, бирок аны колдонуунун ылайыктуу учурун күтүп жүрө берет. Бирок андай учур такыр келбейт. Ошентип ал убакытты уттуруп жүрө берет. Бир даанышмандын айтканы бар: жай мезгили, иш жүрбөгөн убакыт. Эс алууга чыгыш керек. Күзүндө болсо балдарды мектепке даярдоо, жайым терим учуру, кыш болсо жаңы жылдык каникулдун убактысы болуп калат. Жаз айдап сөбүүнүн мезгили, андан жакшы жашоонун убактысы качан келет деген экен. Үчүнчү, мээнеткеч адам улам бийиктиктерге умтулат. Жалкоо адам азыркы абалынан козголгусу келбейт. Мурда кыла албаганды азыр жасадым. Мээнеткечтин ички пикири. Эмнеге ушул эле болот, жалкоонун түшүнүгү. Төртүнчү, мээнеткеч адам кулайт, анан кайрадан турат. Ал эми жалкоо адам кулагандан жаңылыштык кетирбегенге коркот. Эгер куласа кайра бутуна турайын дебейт. Атактуу адамдардын өмүр таржымалынан алардын кулап анан кайра көтөрүлүп, кээде олуттуу жоготууларга учурагандыгын көрүүгө болот. Мындай жеңилүүлөр адамды ийгиликке гана жетелейт. Бешинчи, мээнеткеч адам өзүн өзү шыктандырып турат. Ал эми жалкоону сырттан шыктандырып жөндөп туруу керек. Адатта мээнеткеч адам өзүн күчүн сынап, көргөзөйүн деп кызматына чын ыкласа менен берилет. Ыкшоо адам улам кызыктырып, чөйрөсү мактап турушу керек. Алтынчы, мээнеткеч тобокелге салат. Жалкоо тобокелге кирүүдөн коркот. Өкүнүчтүүсү, кээде турмушта айтып болбойт. Эң мыкты деген пландарың ишке ашпай калышы мүмкүн. Мээнеткеч адам андай учурларда түшүнүп, бир кадам артка чегинип, 2 кадам алдыга таштоонун жолун табат. Ал эми коркконго кош көрүнөт дегендей, алсыз адам ошол ордунда кала берет. Жетинчи, мээнеткеч чыдамкай, сабырдуу болот. Ал эми өз максатына жетүү үчүн узак жол басат. Ал эми жалкоо бардыгы бат эле болуп калса дейт. Бир акылмандын айтканы бар: талант бул 1%, калганы 99% кажыбас эмгек. 8. Мээнеткеч кайра кайтуудан кайра тартпайт. 9. Мээнеткеч өзүнө ишенет, жалкоо бөтөндөрдүн сөзүнө ишенет. Аны аныкташ үчүн кичинекей тажрыйба жүргүздүк. Бардыгы 4 чыгарчыны тоголук деп айтууга макулдашып алышат. Бул туурасында катышуучулардын кээ бирлерине айтышпайт. Алардын сүйлөшүп алгандыгын билбегендер бир топ убакыттан кийин бардыгынын пикирине кошулат. 4 чыгарчыны тоголук деп башташат. Мээнеткеч адам бийик кыялданып, максаттарына жетүү үчүн татыктуу жол көздөйт. Жалкоо майда иштер менен алектенет. Тарыхта алгач көз жетпеген ийгиликтерди багынткан мисалдар толтура. Ошондуктан көз коркок, кол баатыр деп айтылбаса керек.
ар бир адамда алгач каалоо болсо бардыгын багындып максат тилектерине жете алат.